6 февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? 5 февралда 1 май райондук соту мурдагы жаратылыш ресурстары жана экология министри Динара Кутманова менен уулу Кемелбек Кутмановго карата өкүм чыгарды. Ага ылайык эне бала мүлкүн конфискациялоо менен 8 жылга соттолду. Мындан тышкары аларга мамлекеттик кызматтарда иштөөгө 3 жылга тыюу салынды. УКМК Кутманованы 2023 жылы 25 июлда кармаган. Атайын кызмат аны экология министрлигиндеги коррупциялык фактылардын негизги уюштуруучусу деп атаган. 2023 жылы октябрда Түркиядан анын уулу Кемелбек алынып келинген. Тергөөнүн маалыматына ылайык Кутманов министрликтин ишине кийлигишип, долбоорлорду каржылоодон 10% өлчөмүндө жалпысынан 24,5 миллион сом үлүш алып турган. Кемелбек Кутманов 2021 жылы Кумтөр Голд компанинин калдыктарды Давыдов менен Лысый мөңгүлөрүнө төгүшүн мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылган доогерлердин катарында болгон. Бул арыз кийин Кумтөр кенин улутташтыруунун себептеринин бири болгон. Парламент 6 февралдагы жыйынында кыргызстандыктардын аты жөнүн тандоо мүмкүндүгүн кеңейте турган мыйзам долбоорун кабыл алды. Документ жарандардын фамилиясын жазуунун 3 жаңы вариантын сунуштайт. Мыйзам долбоорунун демилгечилери Нурланбек Тургунбек уулу, Мирлан Самый-Кожо жана Аманкан Кенжебаева. Алар жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамга аты жөндү жазуунун төмөндөгүдөй варианттарын киргизүүнү сунуштаган. Чоң атасынын аты боюнча жазылганда чоң атасынын атына мүчө уланбастан ата энесинин каалоосу менен атасынын атынан кийин эркек жынысындагы балдар үчүн уулу деген сөз жана аял жынысындагы балдар үчүн кызы деген сөз жазылат. Чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда ата энесинин каалоосу менен атасынын атынан кийин эркек жынысындагы балдары үчүн уулу деген сөз жана аял жынысындагы балдар үчүн кызы деген сөз жазылат. Чоң атасынын атына теги деген сөз ажыратылбай чогуу жазылганда ата энесинин каалоосу менен эркек жынысындагы балдар үчүн бийлик жөндөмөсүнүн мүчөсү жана аял жынысындагы балдар үчүн чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү атасынын атына уланып чогуу жазылат. Ошол эле маалда аты жөнү Ов, Ова жана Вич, На мүчөлөрүн кошуп жазуу варианты алынбайт. Мыйзам долбоорлорунун демилгечилеринин бири парламент төрагасы 2025 жылдын башында аты жөнүн өзгөрткөн. Азыр ал Нурланбек Шакиев эмес, ал Нурланбек Тургунбек уулу. Керемет банк ачык акционердик коому Айыл банк жана Элдик банк менен банкоматтардын өнөктөштүк түйүнүнө катышуусун токтотту. Мындай маалымат банктын сайтына жарыяланды. Буга байланыштуу 17 февралдан тарта аталган банктардын банкоматтарынан накталай акча алууда башка банктардын банкоматтарын колдонгондой эле комиссия алына баштайт. 15 январда АКШнын каржы министрлиги Украинага кол салганы үчүн Орусияга каршы киргизген санкциялык тизмесине Керемет банкты да кошкону белгилүү болгон. АКШ бийлигинин маалыматына ылайык Кыргыз банкы бери дегенде эле 2024 жылдын жайынан бери санкциялардан кыйгып өтүү схемаларын ишке ашыруу үчүн орусиялык кызмат адамдары жана санкциялык тизмедеги Промсвязьбанк менен иштешип келген. Керемет банк америкалык мекеменин бул чечими боюнча даттана турганын билдирген. Улуттук банк болсо Кыргызстандын банк системасы сырттан келген түрдүү тобокелдерге жетишээрлик деңгээлде туруктуу экенин белгилеген. Ошол эле маалда мекемеден зарыл болсо банк системасындагы туруктуулукту сактоо үчүн кошумча чаралар көрүлүшү мүмкүн экенин кошумчалаган. Аларда Минкап башчысынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев кыргыз бийлиги банктын күмөндүү схемаларга катышпаганын далилдөөгө даяр экенин айткан. Ал кыргыз тарап АКШнын каржы министрлигинин өкүлдөрү менен чукул кеңешмелерди өткөрүүнү өтүнгөнүн кошумчалаган. Бирок андай жолугушуунун болгон болбогону жана тараптардын кандай жыйынтыкка келгени боюнча маалымат жок. Керемет банк АКШнын санкцияларына илинген Кыргызстандагы алгачкы банк болуп калды. Билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева Жогорку кеңештин 6 февралдагы жыйынында эл үмүтү стипендиясын алган студенттердин көбү кайтып келип, өлкөдө иштөөнү каалабай жатканын билдирди. Кендирбаеванын айтымында мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн стипендия алгандар чет жактагы окуусун аяктагандан кийин милдеттүү түрдө Кыргызстанда иштейт деген талап киргизилди. Эл үмүтү эл аралык стипендия программасы 2022 жылы берилип баштаган. Программага дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин магистратурасына же докторантурасына өткөн студенттерге каржылык колдоо көрсөтүүнү көздөйт. Стипендиянын эң жогорку өлчөмү 50 000 АКШ доллары.